Taalamın buyruğu menен geldingizler. Jaratkan Allah'ımın büyük fariştelerimin eserinde katarında bolup, jakşı pendelerin katarında olup, iki dünya baktılığınızdardı görüp, Allah Taalam şu 8 yerine bu dünyadagi baktılılıkta ahiretteki 8 cennetin bir cennetin nasip kılıp, Pagam uluk paygambar sahaba alımdarыбыз менен бирге ушу жүзүңүздөрдү көрбөй турам акыретте Фирдаус бейишинде бирге бир тууган болуп көрүүнү насип кылсын кыяматта. Алла жараткан Аллах разы болсун. Alamdın negesi bölüktüsün Allah. Sezim menen uşlardık kıldım. Жекебиз 100% көрбөйт экен. Sezim menen algam. Bölüktü ulu zatqa kılalı öynep dua. O bakıttım barında Subhanallah. Alamdardın egesi Subhanallah. Мекендештер, урматтуу кыргыз журтчулугу, мусулмандык туугандар, биз Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму бүгүн Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Кызкөл айыл өкмөтүнүн Сарыбулак деген айылында кайрымдуулук кербенибиз менен келип калдык. Бизге ушул Батыров Азимхан деген агабыз, экинчи топтогу майып, келинчеги эжекебиз биринчи топтогу майып, ушул Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму уюштурган Жакшы адамдан 10 рубль аттуу кайрымдуулук акциябыздын бүгүн топтогон акча каражатын ушул мүмкүнчүлүгү чектелген муктаж болгон бир туугандарыбызга ушул тамак аш анан акчалай жардам көрсөтүп жүрөбүз. Ушул сиздердин аманатыңыздарды мынакей өз дарегине жетип, чыныгы муктаж болгон мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарыбызга ушул аз да болсо салымыбызды кошкону келдик. Урматтуу, мээримдүү, алыс жакта иштеп жүргөн бир туугандар, сиздерге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Өзүңүздөр алыста мигрант болуп иштеп жүрсөңүздөр дагы өзүңүздөрдүн Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ушундай соопчулук иштерди кылып, элге жардамыңыздарды берип жүрөсүздөр. Сиздерге аябай чоң ыраазычылыктарды билгизебиз. Рахмат, ар дайым кем болбоңуздар, оорубаңыздар, дениңиздер сак болсун. И жериңиздерге эсен аман келиңиздер. Өзүңүз басайсыздар. Ушуларды сезим менен Кудайга шүгүр быйыл ушу ниетиме жетип, ушу сезим менен ушуларды кылдым. Эжекебиз 100% көрбөйт экен. 100%. Ушуну көрбөйт мен. Сезим менен нан жабам, буга чейин кыйналгам. Жаккан турат. Ana kalp var öyle. Anam şu kılgan eginlerim, o güldürüm. Ona bu sene biraz kıynaldım. Bu yıl çok kıynalmadım. Fazalardayla gömdü de. Эжекебиз баардыгы ушул өзү менети менен ушул гүлдөрдү өстүрүп, ушундагы бакчасын кооз кылып. Ар бир эгилгендин түбүнө Алладан тиленип, келме зикирлер менен эгилгендер. Дарат менен кирем. Ошон үчүн бегого киргизбейм. Түндө саат 10дон кийин мен ушакка кирем. Kuftan namazımı çık okuyayım, sonun giyin. Nafil tahajjudlarımı Allah'tan tilenip, tündüne suardım. Saat 3'te namazımı okuyana ne salam. Arın özünüz fotosunuz. Şulardı, özüm kılamdı. Joldoşum emi jardamdaşat bирок jardamdaşıp men көрбөй калганым онантип колума неме болуп турат. Бирок жанымда эч болуп турат. Мен айтып турам, анан кийин калгандарын себеби мен өзүмдү өзүм окутуш үчүн. Ошундай неме болду. Нанды дагы сезим менен жаман ошо кылган гүлдөрүм. Мен пенделер менен көөлө сырдаша албасам дагы ошо ар бир гүл менин мээримим менен өскөн гүлдөр. Ар бир но челектерди дагы өзүмөн ба ойлонуп, себеби түшүнбөгөндөргө мен өзүм гүлүм тебеле алам да. Сыртынан карагандарга атайлаптыр дейт. Тебелебеш үчүн ондай майонездин челегин атайлап гүлдөтүп ичине гүл өстүрөм. Путума тиет, эч кимдин оюна келбеген нерсе. Путума тиет ментипчи. Путума тиет, мен гүлгө келипмин деймин. Анан болду, ошондой неме кылам. Мен жолдошума айтып койчу, мен атайын ар бир помидорду зикир менен кылган помидорлордон элде бар. Бирок мен өзүм менетим менен кылган. Өткөндө соцсачтыдан келип, ачыңчы бирден жеп кетели десе, жолдошум жок, ачпай коюптур. Бул култаганым мен бегого киргизбейм. Мен гүлдөрдү Эже чалчат азыр сизге айтып койдум. Окей, кириңиздер. Киргиле Алланын. Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Аябай кооз гүлдөр дегиптир эжекебиз мынакей.
өзү мүмкүнчүлүгү чектелип 100% көрө албаса дагы ушул өз колу менен ушул гүлдөрдү өстүрүптүр, мындай бакчаларды кылыптыр, помидорлорду эгиптир, мынакей алмалар, кайналалар. Эже Алла разы болсун. Машаллах. Alamdın negesi bölüktüsün Allah, almaştırıp gün benim dün yarattın Allah, sıyında sağa. Рахмат, урматтуу алыста жүргөн бир туугандар, урматтуу кыргызстандыктар. Биринчиден ушу кылган ишиңиздерге алыста жүрөсүздөр, кылган ишиңиздерге Алла разы болсун. Берген бир эле биз эмес, башка баардык ушу муктаж болгон пенделерге жардам бергениңиздерге биринчиден Алла разы болсун. Эки дүйнө бактылуулугуңуздарды берсин. Пешене териңиздер менен бели ортуп, кол жортуп тапкан акчаңыздарды Алланын жолуна деп берип, Алладан сооп тилеп, жакшылык ийгиликтерди тилеп берип атасыздар. Биринчиден ушу сиздерге элге журтка жалпы ушу иштеген, ушу салым кошкон, салым кошпой эл катарында жүргөн, жүрөгүндө иманы толгон мусулман пенде бир туугандарым, Алла разы болсун. Үй бүлөңүздөргө саламан келиңиздер, карман тутканыңыздарга жакшы ийгиликтер болсун, эч жамандык көрбөңүздөр. Ушу жалпы Кыргызстан Алланын жолунда иманы менен иманыңыздар толук болуп, ушу элге журтка пайдабыз тийип, иманга бай, ден соолукка бай болуп, жамандык көрбөй, жакшы балдарыңыздан урмат, сый көрүп, Алланын жолунда кылган соолугуңуздар, эки дүйнө бактылуулугуңуздарды насип кылсын. Эч жамандык көрбөңүздөр. Сиздерге дагы Алла разы болсун. Алла Тааламын буйругу менен келдиңиздер. Жараткан Алламын бийик фаришталарынын эсеринде катарында болуп, жакшы пенделердин катарында болуп, эки дүйнө бактылуулугуңуздарды көрүп, Алла Таалам ушу 8 жарына бу дүйнөдөгү бактылуулукту, акыреттеги 8 жарнаттын бир жарнатын насип кылып, Пайгам улук пайгамбар сахаба алымдарыбыз менен бирге ушу жүзүңүздөрдү көрбөй турам, акыретте Фирдаус бейишинде бирге бир тууган болуп көрүүнү насип кылсын кыяматта. Аллахка жараткан Аллах разы болсун. Анан бир туугандар, биз ушул аманат эжеке мына ушул 5000 сом ушул продукты. Анан ушул бир туугандар ушул видеонун түбүнө ушул эжекебиздин телефон номери менен картасы бар экен, картасын калтырып кетебиз. Эгер жардам берем, ушу кайрымдуулук кыламыз деген, жардам колун сунам деген бир туугандарыбыз болсо, ушул эжекебиздин телефону менен түз байланышып жардам көрсөтсөңүздөр болот. Эжекебиз бул жерде канча эме бар, мүмкүнчүлүк чектелген бир тууганда? Өзүм ошо биринчи группадагы көзү аздер боюнча инвалидмин, жолдошум ошо тилинен инвалид, анан кызым дагы тилекке каршы ошо тилинен тилинен сүйлөй албай калды. Кийинки кызым акыл эси Аллага шүгүр, көзү, ден соолугу таза, бирок ошо путунда оң тарабында томугу жоктулуп калды, сылтып басат. Ушул бир үй бүлөдө 4 мүмкүнчүлүк чектелген бир туугандарыбыз жашайт экен. Кайдыгер болбоңуздар, жардам колун сунуңуздар, садага жетимиш баленин сактайт. Ушул кыргыз бири-бирибиз менен ушул биримдик болуп жардам колун сунсак, буюрса ушул мындай күндөрдөн чыгып кетебиз деген жакшы чечим. Bölüktüsün Allah, almaştırıp gün benim dün yarattın Allah, sıyında sağa. Bölüktü ulu zatqa, kılalı öylem dua.